Тышкы иштер министри Ерлан Абдылдаев Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрликтеринин жетекчилеринин кеңешинин жыйынына катышты. Анда тараптар Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин башчыларынын жолугушуусунун күн тартибиндеги маселелерди талкуулашты. Кытайга болгон сапары учурунда Ерлан Абдылдаевке Кытай элдик университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Ошол эле учурда тышкы иштер министри CCTV каналына интервью берди. Теманы кабарчыбыз Нургул Жумабекова улантат. Ерлан Абдылдаевке наам ыйгаруу салтанатына Кытайдын жогорку окуу жайы мыкты деңгээлде даярданган. Тышкы иштер министри Кытай элдик университетинин ардак китепчесине каалоо тилектерин билдирип, кол тамгасын калтырды. Окуу жайдын мугалимдери, студенттери жана журналисттердин катышуусунда Кыргызстандын тышкы иштер министрине жогорку окуу жайдын ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Чогулгандардын алдында Ерлан Абдылдаев Кытай тилинде сүйлөп ыраазычылыгын билдиргени көптү таң калтырды. Ал 36 жыл мурда Москва мамлекеттик эл аралык мамилелер институтунун чыгыш таануу факультетине тапшырып билим алганын, кийин 10 жыл Кытайда жашагандыктан Кытай тилинде мыкты сүйлөй турганын билдирди. 从05年到现在为止，我没有很多机会用中文，所以请原谅，下面我用俄文给你们讲话。 Атактуу университеттин ардактуу профессор наамын алып жатканыма абдан кубанычтамын. Окуу жайдын эмгек жамаатына ыраазычылыгымды билдирем. Бул мен үчүн сыймык. Кыргызстан алаканы бекемдөө жана мындан ары Кытай менен ар тараптуу байланышты күчөтүүгө даяр. Бул Кыргызстандын тышкы саясаттагы башкы артыкчылыгы. Ерлан Абдылдаев Кытайга болгон сапар учурунда жергиликтүү CCTV каналына интервью берди. Анда эки өлкөнүн ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык тармактагы байланыштар тууралуу кеп болду. Министр президент Сооронбай Жээнбековдун Кытай эл республикасына жасай турган мамлекеттик сапары тууралуу да маалымат берип, анда тараптардын жолугушуусунда эки мамлекеттин лидерлери талкуулай турган маселелердин айрымдарын белгиледи. Наши отношения с Китайской Народной Республикой. Кызматташтык түзүлгөндөн бери эки мамлекет маселеси жакшы нукта өнүгүүдө. Бардык тармактар боюнча терең байланыштар түзүлгөн. Учурда базада 200 биргелешкен макулдашуу бар. Азыр эки тараптуу кызматташтык жаңы деңгээлге чыкты. Ошондуктан эки тараптуу байланышты бекемдөө боюнча жаңы декларация даярдайбыз. Өлкө башчысынын Кытайга сапары июнь айында болору күтүлүүдө. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттеринин саммитинин алкагында өтөөрү да болжолдонуп жатат. Ага чейин тышкы иштер министри Ерлан Абдылдаев Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйынына катышып, анда ШКУга мүчө мамлекеттеринин башчылар кеңешинин жыйынына даярдык. 2022 жылга чейин уюмга мүчө мамлекеттердин кызматташуусу, терроризм, экстремизм жана сепаратизм менен күрөшүүдө ШКУга мүчө мамлекеттердин кызматташуу программасынын планын бекитүү сыяктуу маселелер талкууланды. Ошол эле учурда Ерлан Абдылдаев Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, ШКУ түзүлгөндөн берки 17 жылда ал аймактагы эл аралык жана аймактык маселелер боюнча иштиктүү ролду ойногон таасирдүү уюмга айланганы тууралуу кеп болду. Абдылдаев ШКУга мүчө мамлекеттер бардык тармактар боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүдө маанилүү чараларды түзгөнүн белгиледи. Муну менен катар Кыргызстан, Индия маселелери да талкууланды. Эки мамлекеттин тышкы иштер министрлери ШКУ жана башка эл аралык жана аймактык уюмдардын алкагында өз ара пайдалуу маселелерди эки тараптуу кызматташууну мындан ары чыңдоо жана өнүктүрүүнү талкуулады. Нургул Жумабекова, Тилек Эркин уулу, Коомдук биринчи канал.